Namaz 23. Zayd bin Sabit радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан ар бир намаздын аягында 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга бизге өкүм берилди, деди. Бир ансари сахабанын түшүндө кимдир бирөө андан 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүм бердиби деп сурады. Ал ооба деп жооп бериптир. Анан тиги киши бул таспихтердин ар бирин 25 жолудан ла илаха иллаллах келмесин дагы 25 жолудан айткыла дептир. Ансари түшүн эртеси эртең менен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгыла деди. Башкача айтканда уруксат берди. Zayd bin Sabit радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан ар бир намаздын аягында 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга бизге өкүм берилди, деди. Бир ансари сахабанын түшүндө кимдир бирөө андан 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүм бердиби деп сурады. Ал ооба деп жооп бериптир. Анан тиги киши бул таспихтердин ар бирин 25 жолудан ла илаха иллаллах келмесин дагы 25 жолудан айткыла дептир. Ансари түшүн эртеси эртең менен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгыла деди. Башкача айтканда уруксат берди. Zayd bin Sabit радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан ар бир намаздын аягында 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга бизге өкүм берилди, деди. Бир ансари сахабанын түшүндө кимдир бирөө андан 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп айтууга Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүм бердиби деп сурады. Ал ооба деп жооп бериптир. Анан тиги киши бул таспихтердин ар бирин 25 жолудан ла илаха иллаллах келмесин дагы 25 жолудан айткыла дептир. Ансари түшүн эртеси эртең менен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгыла деди. Башкача айтканда уруксат берди. Тирмизи